Дай Дауго мырза таштанды өрттөө заводун Чаңша шаарына салган. 10 миллиондон ашык калк жашаган Чаңша шаары Кытайдын түндүк чыгыш тарабында жайгашкан. Сянцзянь деп аталган дарыянын жээгинде орун алган. Компаниясы калдыктарды кайра иштетип гана тим болбостон айлана чөйрөнү коргоого багытталган илимий изилдөө иштерин да жүргүзөт. Биздин завод катуу таштандыларды, шаардык канализация калдыктарын, полигондогу фильтраттарды, күл жана башка калдыктарды жок кылуу менен алектенген улуттук жогорку технологиялык ишкана эл аралык стандарттарга жооп берет. Адегенде шаардан чогултуп алган 10 000 тонна калдыкты ушул базадан ныктап көлөмүн азайтып алабыз. Андан ары шаардын четиндеги негизги заводко барып, чоң иштерге салып өрттөлөт. Антпесе тонналаган калдыктар ушул боюнча кетсе, бир нече жолу ары бери ташууга туура келет. Качандыр бир кезде Чаңшанын четинде жайгашкан бул заводдун орду мурда полигон болчу. Мына бул үстү жабылып турган жерге мурда жөн гана шаардан топтолуп келген калдыктар ыргытылып салынчу. Жайы кышы дебей бул жерде түтүн болуп турар эле. Улам төгүлгөн таштандыны көмүп койгонубуз менен уулуу зат абага тарап, биз жашаган чөйрөнү болуп көрбөгөндөй булгай турганын билсек керек. Эң жакшысы Чаңшада бул маселе чечилди. 1978 жылдан бери колдонулуп келе жаткан бул Бишкектеги таштанды төгүлгөн жай. Мурда бул жер түтөп эле жатчу. 8 ай мурун эле өрт толугу менен өчүрүлдү. Чаңшада көргөн мындай завод Борбор Азия боюнча жок. Андыктан компания инвестор катары өзүнүн акчасына Чаңшадагы бул заводко оп окшош жайды салсак деген каалоосун билдирген. Булар түз инвестиция жасайбыз деп атат Бишкек шаарына. Түз инвестиция. Булар биз карыз албайбыз. Же булардан технология сатып албайбыз. Булар ушу технологияны өз салымы менен инвестиция түрүнө келип салып иштетебиз деп атат. Мусор завод деп аталбайт, полигон деп аталбайт. Бияк технологиялык парк деп аташты булар. Анткени биякта илимий технологиялык долбоорду ишке ашырып атышты. 2 ай мурун эле мэр Айбек Жунушалиев компаниянын башкы директору менен жолугуп, макулдашууга кол койгон болчу. Эми бул ирет кала башчынын орун басары Жыргалбек Шамыралиев командасы менен ийгиликтүү иштеп жаткан заводду жеринде көрүп чыкты. Туктура. Анткени ал шлак 1000 градустан жок болунат. Медицинский отход мисалы үчүн ал 700 градуста жок болот. Эмне болот азыр? Азыр деген бул атайын эме деп коет, биздин айтыбыз крандар. Атайын крандар менен жана чапчыгычтарды алып туруп, ошол жерде мусорду алып, жанакы машиналардан келген мусорлар о жерде төгүлүп атат. Ошолордун мусорун алып туруп, бул атайын от казандарга таштап атат азыр. Садыр Жапаров абанын булгануусунун калктын саламаттыгына тийгизген терс таасирин азайтуу тууралуу маселени көп көтөрөт. Климаттык саммиттерде же болбосо жарлыктары тууралуу өкмөткө берген сунуштарын атап өтөлүк. Климаттын өзгөрүүсүн басаңдатууга, глобалдык өнөктүккө, анын ичинде Кыргызстандын 2030 жылга чейинки улуттук аныкталган саясатынын алкагында жоопкерчиликтүү жана ар тараптуу катышууну улантабыз. Кыргызстан менен Бейжиңдин алакасы соңку жылдары абдан активдүү ыргакталууда. Ошол эле президенттин же министрлер кабинетинин төрагасы жасаган Кытайга болгон сапарлар Кыргызстандын инвестициялык ишкердик багытын жакшыртуу максатын көздөйт. Демек бул таштанды өрттөө жолу менен электр энергиясын алуу маселеси Кытай өкмөтү менен сүйлөшүүнүн жыйынтыгында макулдашылган маселелердин бир эле бөлүгү. Айтмакчы, Цюньцин компаниясына айлана чөйрөнү коргоо боюнча провинциялык, муниципалдык билим берүү базасы, шаардык саркынды сууларды тазалоо, таштандыларды кайра иштетүү боюнча улуттук уюм деген наам берилген. Бишкектин таштанды маселеси бир топ жылдардан бери орчундуу көйгөй болуп келе жатат. Завод курулары дагы көптөн бери айтылып келе жатат. Эми бул ирет жогоруда биз айтып жаткан заводдун капсуласын жаз айларында салуу пландалууда. Курулуш процесси 1,5 жылга жакын убакыт алышы мүмкүн. Айгерим Жаныкул, Жолдош Токтосунов, Атайын чыгарылыш.